Малым болгондой Бишкек шаарындагы эскилиги жеткен Ысык көл мейманканасы буздурулуп, учурда мейманкананын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплексин курулушу башталууда. Ага ылайык Манас айыл комплекси жайгашкан жердин 5 сотук тилкеси административдик корпустун аймагын тегиздөө үчүн алынып жатканын президенттин иш башкармалыгынан маалымдашты. Манас айыл маданий-этнографиялык комплексинин жер тилкеси Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу Кыргызстрой сервис ишканасына таандык. Учурда Манас айыл комплекси жайгашкан жердин 5 сотук тилкеси административдик корпустун аймагын тегиздөө үчүн алынып жатат. Курулуш иштеринин жүргүзүүдөгү тоскоолдукту эске алуу менен Манас айылы менен административдик корпустун ортосундагы темир тосмолор дагы алынууда. Деген менен айрым тараптар бул иштерге нааразы экендиктерин айтышып, курулуштун жүрүшүндө мейманкананын артында жайгашкан Манас айыл маданий-этнографиялык комплексине зыян келтирилет деген маалыматтарды таратышууда. Ал жер тилкеси жарым-жартылай ошол Ысык көл мейманканасына таандык. Мен дагы ошол президенттик администрациясынын иш башкармалыгынын картасы менен дагы билдирүүсү менен таанышып чыктым. Анда деген даана так айтылып атат. Курулуштун жүрүшүндө Манас айыл маданий-этнографиялык комплексинин имараттарына, объектилерине эч кандай зыян келтирилбейт дейт. Ошон үчүн мен айтар элем, бул жерден бийликти же болбосо президенттик иш башкармалыгынын же администрациясын күнөөлөп айыптоонун эч кандай зарылчылыгы жок. Эгерде андай зыян келтире турган болсо, анда улуттук Манас театры ачылды го. Кыргызстандагы баардык жашап жаткан манасчылардын маянасы төлөнүп азырындай колдоого алынды да. Атаң чыкпаса жер өрттө дегендей, эч кандай бул жерде мындай бөйрөктөн шыйрак чыгарбай, кандай айтып аткан болсо ошондой түшүнүш керек. Манас айыл маданий-этнографиялык комплекси 1995-жылы Манастын 1000 жылдык мааракесин утурлай салынган. Башында эле архитектуралык курулушу сынга алынып, Кыргыздын дүйнө таанымына жана Манаска туура келбейт деген пикирлер айтылган. Бүгүнкү күндө аталган комплекстин абалы канааттандырарлык болгондуктан реконструкция кылуу иштери пландалып жатканы айтылат. Эми ал жерде түшүнүксүз курулуштар турат, айыл караосуз калган. Анан кароосуз калып, азыркы күндө жанагыдай сүрөттөрдөн көрүп атасыздар, урап, баягы кетилип, Манас атабыздын атын алып жүргөнгө татыктыз. Президентибиз Садыр Нуркожоевич былтыр эле күзүндө тиешелүү адамдарга айтып, бул жерди биз оңдошубуз керек. Бул башкача кылышыбыз керек. Чоң курулуш курушубуз керек деп тапшырма берген. Анан ал тапшырманы тиешелүү адамдар иштеп атат. Элге туура эмес маалымат берип, чуу чыгарыштын кереги жок эле. Аталган этнографиялык комплекстин аймагын реконструкциялоо жана көрүктөндүрүү иштерин жалпы манасчылар жамааты да колдошууда. Алар учурдагы комплекстин Манас деген гана аты болбосо эч кандай баалуулугу жок деп эсептешет. Буга чейинки ушу социалдык тармактарда Манас айылы толук жоюлуп кетет деген бир беткей багытта жүрүп аткан маалыматтар бар эле. Ачык айтыш керек, манасчылар биздин Манас театрдагы Манас айылынын бузулушуна биз жапатырма каршыбыз. Бирок ошол бүгүнкү талаш жараткан маселеде эч кандай мыйзам бузууну же эч кандай бир Манаска каршы келген жагдайларды көрө алган жокпуз. Себеп дегенде ал жер өзү президентке караштуу мамлекеттик ошо иш башкармалыктын жери, өкмөттүн. Анан мамлекет өзүнүн жерин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кандай багытта колдонсо жарашат да, ачык айтыш керек. Ал жерди бүгүн тыштан коноктор келсе же бир туристтик потенциал көтөрүү үчүн бир жаштарды алып барсаң деле көрө турганга эч нерсе жок да. Ошонун негизинде жаңы заманбап коомчулукка керектүү, ошол учурда Манас деген атка татыктуу болгон жаңы айыл салыныш керек негизи ал жергечи. Эске салсак, Ысык көл мейманканасынын ордуна жаңы комплекс курулуп баштагандан кийин курулуш учурунда мейманкананын артында жайгашкан Манас айылы түп тамыры менен жок кылынат деген туура эмес пикирлер айтылып, аталган жаңылык коомчулукту дүрбөлөңгө салган. Гүлдана Момунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.